Быйыл мектепке кадам таштачу бөбөктөр бакчаны аяктап жатышат. Бишкектеги номер 30 бала бакчаны 300гө жакын бала бүтүрдү. Алардын катарында 3 жогорку жана 3 даярдоо топтору бар. Бакчаны ийгиликтүү аяктаган бөбөктөр үчүн бүтүрүү аз эми уюштурулду. Максаты эми биз жаңылык болсун, бала бакчада ата-энелерге жаңылык болсун деп жаңы тематика тандап алды. Биздин музыкалык жетекчилердин тандоосу болду да негизи. Анан биз тарбиячылар колдодук, ата-энелерге маалымат бердик, алар да макул болушту. Ошо менен ушул тематика менен даярдандык. Иш-чаранын темасы аба каттамы деп аталып, балдар учкучтардын, борт коштоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн образын жаратышып, сахналашкан көрүнүштөр аркылуу көрүүчүлөргө майрамдык маанай тартуулашты. А чего же день веселый? А чего же каждый раз мы отправляемся в школу? До свидания, детский сад. Талим алып бакчада. Мен 7-ге толомун. Китеп баштык көтөрүп, мен да окуучу боломун. Ата-энелер да балдарынын ийгиликтүү окуусуна жана бакчада алган билимине кубанычтарын билдиришти. Сегодня он для нас очень важный день. Бүгүнкү күн биздин үй бүлө үчүн абдан маанилүү. Балдарыбыз бала бакчаны ийгиликтүү аяктап жатышат. Бул бакча аларга көп нерсени үйрөтүп берди деп ишенимдүү айта алам. Бүгүн жөн гана бакча менен коштошуу күнү эмес, мектепке жасала турган биринчи кадам. Тарбиячыларга жана бала бакчанын жамаатына чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Балдарыбыз мектепке тезирээк көнүп, жаңы ийгиликтерге жетишет деп ишенем. 72 сааттык мектепке даярдоо программасынан өткөн балдар эми жаңы билим баскычына кадам ташташат. 2018-жылы туулгандар 2-класска, ал эми 2019-жылкылар 1-класска барышат. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.